Эгер баланын ата энеси чет жакта жүргөн болсо, Россияда же башка мамлекетте жүрсө деле, ошол жактан деле туруп өзүнүн баласын каттап койсо болот да. 27-июнь саат 9:00 тартып баланы мектепке каттоонун экинчи этабы башталат. Ал биринчи этапта эле мектеп чекит edu.gov.kg сайты аркылуу жүргүзүлөт. Каттоо башталганга чейин ата энелер же камкорчулар бала менен байланышын тастыктап койсо болот. Ал үчүн пин номерлерди жазуу керек. Пинди жазгандан кийин текшерүү кнопкасын басыш керек да. Азыр система базадан ушул байланыш барбы жокпу текшерет. Арыз берүүчү бул баланын атасы. Сиз кайрылсаңыз, сиз уже система аркылуу заявка калтырсаңыз болот деп чыгат. Ушул текшерүүнү жасап коюш керек. Бардык ата энелерчи. Эгер ушул текшерүү аткарылса эле, система аркылуу экинчи этап менен баласын мектепке каттай алат. Баласын мектепке каттоодо мына мектепке өтүнмө берүү кнопкасын басыш керек. Экинчи этапта ата энелер же камкорчулар жашаган жерине карабастан бош орундар бар мектепке балдарын жаздыра алышат. Ал үчүн мектеп чекит edu.gov.kg сайтына кирип, статистика бөлүмүнөн билим уялардагы бош орундарды карашы керек. Кайсы мектепте орун бар болсо, ошол жака гана каттап алышат. Себеби дегенде ар бир мектепте өзүнүн квотасы белгиленген. Андан тышкары экинчи этапта ошо арыз ээлеринин мектепте алмаштырганга мүмкүнчүлүгү бар. Заменить школу деген жаңы функция ачылат. Ал жерде ата эне башка мектепке баласын котором десе, анда ата энесинин ошо өзүнүн өздүк кабинетине кирип, ошо мектепти алмаштыра алат. Бирок биринчи кезекте статистикага кирип, ошол мектепте орун бар бекенин так билип алыш керек. Ушул тапта Бишкекте 12 миңден ашык бош орун бар. Биринчи этап 11 апрелде башталып, анын жыйынтыгы менен 73 миң бала биринчи класска катталган. Бул жалпы квотанын 45%-ын түзөт. Каттоо учурунда системанын иши үзгүлтүккө учурап, мүчүлүштүктөр болгон. Буга экинчи баскычта жол бербөөгө аракет көрүлүүдө. 11 апрелден баштап абдан көптөгөн жаңы функциялар кошулган. Бул баягы эски базадагы маалыматтар киргендиктен, бул ошол маалыматтарды туура келтирүү, ата эне өзүнүн личный кабинетинен аны тууралаганго, ошол кезектүү карап турууга көп жаңы функциялар киргизилди. Бул ошол 11 апрелде иштебей калган проблема болгон. Ошондой проблема кайра кайталанбаш үчүн биз азыр ошол системаны, ошол нагрузкаларды берип, тестирлөө жумуштары өтүп жатат. Балдарды мектепке электрондук система аркылуу каттатуу коррупциялык көрүнүштөрдү жойгон. Билим уялар системадан тышкары бөбөктөрдү кабыл ала албайт. Ал эми тутумдагы маалыматтардын коопсуздугунан кам санабай эле койсо болот. Жазгүл Сейдахматова, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Бишкек.